Аялдар кээ бир учурларда төрөттөн кийинки депрессияга кабыл болушат. Төрөттөн кийинки депрессиянын себептери көп, бирок ошол себептердин ичинен бир себепке көңүл буруу зарыл. Бул аялдар аборт кылганда, бойунан түшүп калганда же ичинде бала өлүк төрөлсө, көпчүлүк учурда төрөттөн кийинки депрессияга алып барат. Көп учурларда аялдар депрессияда экенин билишпейт. Күнүмдүк үй жумуштарын жасап жүрө берет. Бирок ошол кийинки төрөлгөн балага терс сезимдер пайда болуп, кыжырданып, же болбосо жубайына терс сезимдер пайда болуп, кыжырданып, төрөлбөй калган балага карата күнөө сезими пайда болуп, депрессияга ошентип кабыл болот. Бул маселеге биздин мамлекетте көңүл бурулбагандыктан негизи аялдар бул маселени багындай орусча айтканда осознавать этпейт, аң сезимдик деңгээлге да чыкпайт да. Көпчүлүк учурда суроо бергенде аялдар жок, мен эч кандай жаман терс ойлор жок, бүт баары жакшы деп жүрө беришет. 15 октябрда дүйнө жүзүндө 100дөн ашык мамлекетте miscarriage day деп коет. Бул ошол аборт кылган же болбосо ичинде өлүп калган же болбосо боюнан түшкөн аялдар үчүн ушундай атайын бир күндү белгилеп, 20-кылымдын 70-жылдарынан баштап белгиленет. Эгер сиз өзүңүздүн жашооңузда аборт кылган болсоңуз же болбосо ичиңизде боюңуздан түшүп же ичиңизде өлүк бала төрөлгөн болсо, эгер ошондой учурдан кийин өзүңүздү жаман сезип, балдарга терс сезимдер пайда болуп, кыжырданып, күйөөңүз менен тез урушуп, туугандарыңыз менен урушуп, өзүңүзгө күнөө сезимдер көп пайда болсо, бул ошол сиз ошол депрессияны өтүп жатканыңыздын белгиси болот. Мындай учурларда көбүнчө ошол нерсе жөнүндө сүйлөшүү жардам берет. Эгер сизди түшүнгөн адам болсо, бул темага сүйлөшүү, башка аялдар менен ким кандай өттү, кандай сезимдер пайда болду, кээде ошол аялдар өзүнүн эле ичинде багындай дос чара менен сүйлөшүп, туугандар менен сүйлөшсө дагы бул жардам берет. Эгер баягы ал нерсе жардам бербесе, анда психологко келип, психолог менен сүйлөшсө дагы бул жардам берет. Кээ бир учурларда аялдар өзүндө болгон депрессиянын белгилерин байкабашы мүмкүн, бирок жакын арасындагы адамдар тезирээк байкайт. Ошон үчүн эгер сиздин аялыңызда, сиңдиңизде, келиниңизде, кызыңызда, эжеңизде ушундай белгилерди байкасаңыздар, анда 118 түз байланышына чалып, ошол жерден маалымат же болбосо психологиялык жардам алсаңыз болот.